19-бөлүм. Мисир жеринен чыгышканына 3 ай 1 күн болгондо, ай жаңырган күнү Исраил уулдары Синай чөлүнө келишти. Алар Репидимден чыгып Синай чөлүнө келип жайланышты. Исраил эли ошол жердеги тоонун бет маңдайына кошуун болуп жайланышты. Муса Кудай менен жолугуш үчүн тоонун башына чыкты. Тоодон Теңир ага мындай деп кайрылды. Жакыптын элине, Исраил уулдарына мындай дегин: Менин мисирликтерге эмне кылганымды көрдүңөр. Мен силерди бүркүт балапанын канатына көтөргөндөй көтөрүп жүрүп, өзүмө алып келдим. Ошондуктан силер мени угуп, менин келишимимди сактасаңар, анда бүт элдердин ичинен силер менин энчим болосуңар. Анткени бүт жер меники. Силер мен үчүн ыйык кызмат кылуучулардын падышачылыгы жана ыйык эл болосуңар. Сенин Исраил уулдарына айта турган сөзүң ушул. Муса келип элдин аксакалдарын чакырды да Теңир осуяттаган ушул сөздөрдү айтты. Ошондо бүт эл бир добуштан Теңир эмнени айтса, ошонун баарын аткарабыз деп жооп беришти. Муса элдин айткан сөзүн Теңирге жеткирди. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Мен сага калың булуттун ичинде келем. Мен сени менен сүйлөшкөндө эл угуп турсун жана дайыма сага ишенгендей болсун. Муса элдин айткан сөздөрүн Теңирге айтып берди. Ошондо Теңир Мусага: Элге барып аларды бүгүн да, эртең да ыйыкта. Алар кийимдерин жууп тазалашсын. 3-чү күнгө даяр болушsun. Анткени 3-чү күнү Теңир бүт элдин көз алдында Синай тоосуна түшүп келет. Эл турган жерди тегерете сызып кой. Анан аларга мындай де: Сак болгула. Тоого чыкпагыла, тоонун этегине да жакындабагыла. Ким тоого жакындаса, ал өлүүгө тийиш. Ал адамга эч ким колун тийгизбесин. Аны ташбаранга алышсын же жаа менен атышсын. Мал болобу, адам болобу тирүү калбасын. Сурнай үнү чыкканда гана тоого чыкса болот деди. Муса тоодон түшүп келип, элди ыйыктады. Алар өз кийимдерин жууп тазалашты. Ошондо Муса элге: 3-чү күнгө даяр болгула, аялдарыңарга жакындабагыла деди. 3-чү күнү таң атаар менен күн күркүрөдү. Чагылган чартылдады. Калың булут тоонун башына келди. Анан сурнай үнү катуу жаңырды. Ошондо кошуундагы эл абдан коркуп кетти. Анан Муса элди кошуундан Кудай менен жолугушууга алып келди. Алар тоонун этегине турушту. Теңир от ичинде түшкөндүктөн Синай тоосу түтөп жатты. Түтүн тоодон мештен чыккан түтүндөй болуп чыгып жатты. Тоо катуу солкулдап турду. Сурнай үнү уламдан улам катуу чыкты. Муса сүйлөп жатты. Кудай болсо катуу үн менен жооп берип жатты. Анан Теңир Синай тоосуна түшүп келип, тоонун башынан Мусаны чакырды. Муса тоонун башына чыкты. Ошондо Теңир Мусага ылдый түшүп элге эскерт: Алар Теңирди көрөм деп жулунбасын, ошентем деп көпчүлүгү өлүп калбасын. Теңирге жакындай турган ыйык кызмат кылуучулар болсо, Теңир аларды өлтүрүп салбаш үчүн өздөрүн ыйыктарсын деди. Ошондо Муса Теңирге: Эл Синай тоосуна чыга албайт, анткени сен бизге тоону тегерете сызып, аны ыйык деп жарыяла деп эскерткенсиң деди. Теңир ага: Ылдый түшүп кел, кайра үйдө чыгып келе жатканыңда Арунду ала кел, бирок ыйык кызмат кылуучулар менен эл Теңирге барам деп жулунбасын. Эгерде жакын келишсе, мен аларды жок кылып салам деди. Муса элге түшүп келип, аларга ушунун баарын айтып берди. 20-бөлүм. Ошондо Теңир мынабул сөздөрдү айтты: Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги жана жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп жасалма кудай жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай Теңириң менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды сактагандардын 1000-чи тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин атын курулай эле айта бербе, анткени анын атын курулай эле айта бергендерди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү ыйык тутуп эсиңден чыгарба. 6 күн иште ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-чү күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чү күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон. Кудай Теңириң берген жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жакыныңа жалаа жаппа, жакыныңдын үйүнө көз артпа, жакыныңдын аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа. Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн, сурнай үнүн угуп жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Эл ошону көргөндө артка кетенчиктеп, алыс барып турду. Анан алар Мусага: Биз менен сен сүйлөш, сен угалы. Биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз дешти. Муса элге кайрылып: Коркпогула, Кудай силерди сыноо үчүн, андан коркушуңар үчүн, күнөөгө батпашыңар үчүн келди деди.
эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган караңгы булутка кирди. Ошондо Теңир Мусага: Ысрайыл уулдарына айт, мени силерге асмандан кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр. Өзүңөргө менин алдымда күмүштөн же алтындан Кудай жасабагыла. Биринчи түшүм жыйнаган күнү Теңирге жаңыдандан нан курмандыгын алып келгениңерде, жумалар майрамыңарда ыйык чогулуш өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары бул курмандыктарды куюлуучу курмандык менен кошо мага алып келгиле. Алардын эч кемчилиги жок болсун.